Саламатсыңарбы окуучулар? Тарых сабагы боюнча кайтарым байланыш. Силер менен мен Кубанычбек кызы Элзада. Бүгүн биз телеберүүдөн кыргыздардын 17-18 кылымдардагы социалдык экономикалык абалы боюнча түшүнүк алдык. Анда биз кыргыздардын 17-18 кылымдардагы социалдык абалы, социалдык турмушу, экономикалык абалы боюнча түшүнүк алдыңар. Силерге 8 суроо даярдап койгонмун. Аларды жооп берди. Силер өз алдынча жооп бергенге аракет кыласыңар. Ар бир окуучу жооп бергенине жараша бааланат. Баалоо критерийлери 8 суроонун 8-ине тең жооп берген окуучулар 5 деген баа алышат. 7 суроого жооп берген окуучулар 4 деген баа алышат. 5 суроого жооп бергендер 3 деген баа алышат. Ал эми 4 суроого жооп бергендер 2 деген баага ээ болушат. Анда биринчи сурообуз 17-18 кылымдарда кыргыздардын байлыгы эмне менен өлчөнгөн? Экинчи сурообуз кыргыз элинде байлар кандай бөлүнүшкөн жана алар кантип аталган? Үчүнчү сурообуз кыргыз баатырларын атагыла, алар кимдер? Төртүнчү сурообуз атка минерлер булар кимдер? Алар кандай кызмат аткарышкан? Бешинчи сурообуз кыргыз элинин негизги массасын кимдер түзгөн? Алтынчы сурообуз кыргыздардын чарбасынын негизги тармактарына мүнөздөмө бергиле. Жетинчи сурообуз 17-18 кылымдарда кыргыз эли кимдерге каршы күрөшүшкөн? Сегизинчи сурообуз мандикерлер жана чайрыкерлер деп кимдерди аташкан? Саламатта калгыла. Ушул суроолорго жооп жазып жөнөтүп коесуңар.